Кыргыз Республикасында мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул өтө аябай жакшы мыйзам. Бирок бул мыйзамдын биз пайдалуу жагын пайдалана албай келе жатабыз. Ош шаарынын аймагында социалдык объекттер болгондо көп поликлиникалар бар. Бул тез совет ордунан калып кеткенки бүгүнкү күндө врачтар ушул шарттарда иштеп келүүдө. Башкача айтканда шаардын тургундарын ошол эски зданияларда, имараттарда иштеп келүүдө. Бүгүнкү күндө замандын талабы башка, ал замандан ошондуктан бул жерге ошол эле объектлерди ушул бизнесте өнөктөштөрдү ушул мэрия аркылуу баягы өнөктөштүк аркылуу ушурдоңду мисал катары ошол эле объектлерде мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү кабатын муниципалдык менчикке өткөзүп берүү, ал эми кийинкисин ошол бизнеске же болбосо башка ошол өнөктөштөргө берүү. Ушул мыйзамды эмне үчүн бизде колдонушпайт? Анткени биринчиден бул мыйзамдын бар экендигин жана бул мыйзам өтө эффективдүү экенин, бул мыйзам аркылуу батыш өлкөлөр өзүнүн мамлекет өзүнүн ошо социалдык милдеттенмелерин аткарууда өтө баягы ыңгайлуу пайдаланып келгендигин бүгүнкү күндө бизде Ош шаардык мэриясына айтор мен ушул жактоочу катары, юрист катары ушул укук кеңештин буга чейинки айрым чыгарган токтомдорун карап изилдеген адам катары байкайм, теги эле мындай бул мыйзамдын бүгүнкү учурга чейин пайдаланган учуру жок. Ошондуктан мен чогулткан тажрыйбамды бир көрүнүшү ушул. Мен саясатка барууда өкүнбөйм деп ойлойм. Эми мен бир эле өзүңөр билесиңер, бул шаардык кеңештеги депутаттар бул баягы коомдук негиздеги жумуш. Бул кайсы бир кызыкчылык жок, бир материалдык же бир баягы айлык же болбосо акы төлөнүп берилүү үчүн. Бул коомдук негизде. Ал эми мен эч бир баягы тобокелчиликке же бир коркуу менен барган жокмун. Мен буга ниеттенип барып атам. Анткени мен жогоруда айтып кеткендей, өзүм баягы чогулткан тажрыйба билимимди жалпы ушул эл өкүлчүлүктөр органы, жалпы ушул шаардык кеңеште бөлүшүү, анан ошол шаардык тургундарына болгон өзүнүн бир пайдамды тийгизүүгө. Чыныгы Кыргызстан боюнча жалгыз өзүн өзү башкаруу институтуна айландырган, ошо мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте айландырган ушул Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мисбек Жошбаевич болот. Кыргызстанда экинчи борбор катары деген мыйзамда корголгон статусун иш жүзүндө алып чыккан ушул партиянын лидери болот. Ошондуктан ошол эмгектер, ошол лидери жана ошол партиянын эмгеги. Ошол кечиккендиктерди, ошол эмгектерди баалап, ошол шаар тургуну катары мен ошол партияны тандап, шаардык кеңешке эл өкүлчүлүгүнө аттанып атам.